Супер ТВда Жұлдыздың гардеробы түрмөгү бүгүн биз эстрада ырчысы Салтанат Шекенованын үйүндө коноктобуз алдыда. Бул ырчы айымдын гардеробу менен таанышабыз, ошондой эле жагымдуу бир алдыда маек күтөт. Чынында мен гардеробум боюнча баягы сын пикирлер аябай көп. Узун кийсем да айтылат, кыска кийсем да айтылат да. Ошо сыяктуу эле мен силерге көргөзүп айтып берейин. Бул жакта менин кийимдерим салынган. Бул жакта баягы буга чейин бир 2 жыл мурда көбүнчө спортивный стилге өтүп кеткем да. Анан кой классика өтөйүн деп анан өзүмдү кичине мындай элегантный аялдардын катарына кошуп атам. Анан ошого байланыштуу мына кадимкидей эле узун костюмдарды алып, классический кийимдерди алып ушундайга толтуруп баштадым. Буга чейин элдер байкаса керек. Бир ай мурда почти бир 2 мешок болуп калабы ушундай кийимдерди элдерге таратып берип салгам. Кийимди ушу албайм деп айтам, бирок байкасам аябай көп алып коем. Наоборот, айтпашым керек. Короче, мен кийимдеримдин көбүнчөсүн көп арзан баада албайм, анткени мурда арзан баада алган кийимдерди байкасам чын эле наоборот көп акча түшөт экен да. Канчалык кымбат баада алсаң, кийимдериң ошончолук качествосу жакшы болуп, көпкө чейин киет экенсиң. Кийимдеримдин эң кымбаты меники, например, шуба немелерди айтып кетсем, аларым болсо $1000 чейин же ушундай кымбат кийимдерди алам. Мисалы, пальтону былтыр $200 алдым, ал болсо действительно качество ошол басына жараша болуп калат экен да. Мурда болсо бир мындай 4000-5000 сомго алып, анан кийесиң, бирок бат эле кебетеси кетип калат же. Буну болсо канчалык кийген сайын сен өзүңдү ошончолук сонун сезет экенсиң да. Кийимдерге акчаны кайдан табасыз? Ушул жөнүндө көп айтышат да, сен даже чоңдордун атын айтат да, мен ошолордун хотя мынтип колунан кармайган эмесмин, даже жанынан көргөн эмесмин. Сен бул депутат же мындай менен жүрөсүң же тиги менен депчи, аларды мен жанынан көргөнсүң. Хотя депутат жөнүндө мен ушу ак үй жакты, эч кимди ким эмне болуп иштейт, даже ушу политикага кызыкпайт экенмин да. Мо юбкамды да мен буну тиктирип алган болчумун, бирок аябай жакшы көрөм. Бул болсо бияга открытый кетет, бияга короткий. Мындай жакшы көйнөк да, муну болсо Дженнифер Лопестин эмесинен алган болчумун. Аябай сонун көйнөк, бирок бул кийилбей калып калды. Көп кийимдерим кийилбей калып калат. Могул эле кофта, например, бирөөлөр айтышат да, мо кызыл кофтаны муну болсо мен $150 алгам. Маркасы өзүңөр көрүп тургандай жакшы марка дагы, чет жактардан келген кийимдер. Мисалы, кээ айтат да, сен кыска кийесиң, мындай кийесиң, ачык кийинесиң, андай деп жанан. Мисалы үчүн тойго барганда мен узун эле кийимдерди кием. Булар оор болуп турат. Бул деген национальный формаларым, тойго албетте узун кием. Сен фигураңа жараша да, мисалы, мен мисалы тигин көйнөктү кийип, мен түшсөм вульгарный көрүнүп калат экен, тиги түшсө ага башкача көрүнүп калат экен. Неге тигинки деле мындай болуп турат го, неге меникин айтышатсың? Может, сен телаңа башкача отурат дейт да. Бул адамдын телосунан окшойт. Мен ойлойм да, бул вульгарный эмес, бул дегенде жагымдуу көрүнүш болуш керек да, балким. Мен негизи өзүмдү мындай бул мындай тигиндей деп мисалы басынтканга аракет кылышат го. Ал басынтуу эмес. Ал өзүнү басынткан. Мен мисалы үчүн өзүмдү жакшы нерсе этем. Мен телом ого жагымдуу, элди тартып турат. Мен байкайм мисалы. Бул көйнөктү болсо мен жанагы чет элдин жылдыздары бар го, ошолордун Ким Кардашьян, ошонун стилин жакшы көрөм. Көбүнчө коричневый, анан ушундай апчашкуу көйнөктөрдү кийишет. Ошол себептен ушул көйнөктү алган болчумун. Бул көйнөктү болсо мен мындай
баягы действительно мага могу полоскалары көп чаккан эмес да. Анан бирок ушул көйнөк мен звезда алган эле. Бул көйнөктө болсо баягы Курал Чакаевдин клибинде Коком Гиляс дегенде мындай кызыл көйнөк кийиш керек экен да. Анан 3 кызды тартмак. Анан көйнөгүңөрдү алып аткан жерден мага тартып жөнөткүлө деди да. Анан тартып 3 көйнөктү тартып жөнөттүм. Ушуну жактырып, ушуну ал деген болчу. Ушуну алып, анан ушундан улам мен звезда болуп кеткем. Бул менен негизи жарал баягы туура эмес жерге барып алсаң ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн да. Мисалы Эгерде клубтарга болбойт бул. Может, эфирлерге кийип барсаң болот да. Мындай көчөдө жүргөнгө болбойт. Например, туулган күнгө кийсең болот. Жакында кийем. Салтанаттынакей акыркы чыгыш спорттук форма болду. Өзүңүз спорт менен машыгасызбы негизи? Баягы спорт менен машыгам. Качан 1 жылда, может, 1 ай машыгышым мүмкүн, андан кийин токтотуп коем. Бул суроону мен бергеним дагы жөн жерден эмес. Себеп дегенде сиздин параметрлериңиз тагыраагы фигураңыз мындай талкуунун үстүндө десек дагы болот. Көпчүлүктүн кызыгуусун арттырат десек дагы болот. Мындан улам мисалы Салтанат Шекенова көкүрөгүнө пластикалык операция жасатканбы деген сыяктуу дагы сөздөр бар да. Ошону мен өзүңүздүн оозуңуздан уккум келип отурат. Айтып берейинби? Мени кайсы бир клиникага эч ким алып барып киргизип, же ошол жерден тартып алып, же эч ким доказать эткен эмес да. Бул мен болгон фигурам өзү ушундай. Анан талкууда ооба постоянно алынат. Неге дегенде, балким меникиндей фигура Кыргызстанда аз болсо керек. Ошон үчүн талкууда көп болот. Үйдө мамамдардын, бир туугандардын фигурасы аябай жакшы, анан папамдыкы деле жакшы, бирок мен айта берем, тайжемдер келгенде фигуралары точно ушундай же меникинен да сонунда. Давайте келе сүрөткө баарыбыз тизилип туруп, специально фигураны киргизебиз деп, жана ошентсем тамашаны түшүнүшөт да, аябай тамашалашып сүйлөшөбүз негизи, анан күлүп калышат. Каяң жазат деп атат, биздиники жаза албай эле го деп. Жазатсам эмне болуптур деп эле айта бермекмин да, жашырганда эмне. Жазатсам жазаткандырмын, сенин чөнтөгүңдө акчага жазаткан жокмун депчи. Көкүрөгүңүздүн размери, жалпы параметрлериңиз канча? Анын үчүн мен сизге азыр ушу жерден жана айтып беришим керек окшойт. Ошондой кылалы. Алып келем. Мынакей азыр жалпын бул суроо аябай көп элге кызык. Канча болду экен? Анан мен мисалы канча десем мен мынча деп жазгым келбейт да. Өзүм негизи мактанчамын. Мактанчактардын катарына кирем, бирок болгон нерсем болсо, ошол нерсеге мактанам. Жок нерсе болсо мактана албайм. Азыр чогуу мактанам. Албетте, ар бир адам өзүн жакшы көрүш керек деп коет го. Өзүңдү жакшы көрсөң, анан башкаларга жагасың. Мынакей Салтанат Шекенованын көптөн бери талкуу болгон көкүрөгүн биз азыр ченейбиз десем туура болобу? Ошондо канча дейли? Канча болуп калат ошондо бул жак? Мынакей 89 бир эле сантиметр жетпейт экен. 89 болот экен. 89 90го жакын экен. Идеальный фигурасы 90-60-90 деп коет, бирок бул өтө эле кичинекей болуп кетиши мүмкүн. Бул деген ростко жараша болушу мүмкүн. Мен көргөн жокмун, бирок белим канча болуптур. Мондан баштап, монусун карайсыз. 65 экен. 65. Эми туруп көргөзүш керекпи, же отуруп эле көрөсүз? Туруп көрсөтсөңүз деле болот сизге. Отурганда чоңураак болуп калат. 97. Ошондо 90, 65, 97 болот экен,
бул жагы ашып кеткен экен, бул жагы кичине жетпей калды. Билбейм, эгерде мен деп мындай да, чын мындай эмес элем, просто мынтип оозумду ачып жүргөн кыз болсом, анда ошентип келип алып мага бир ар кайсысын сүйлөмөк болуш керек да. А мен мисалы Instagram жашоомдогу жашоо бул башка да. Көчөдөгү жашоом башка, үйдөгү жашоом башка. Ошол себептен мен көчөдө строгий жүрөм. Аябай эле слишком строгий жүрөм, ошол себептен билбейм, мен Өйдө сүйлөй албайт. Андай сүйлөгөн эмес. Адамды бир нерсесине карап жакшы көрбөш керек да. Мындай ошол адам кандай турса, ошондой жакшы көрүш керек да, если жактыра турган адамчы. А мисалы мен бирөө менен урушуп кетсем дагы, мен сөгүнүүмө жайым бар, жашырбайм. Аны баары эле билет. Жакшы. Мындай сизге эң жакпаган суроо качан эрге тиесиң деген суроо окшойт, Ушул жөнүндө да айтып кетейинби? Бул суроону аябай көп беришет. Анан мисалы мынтип жазышат да, макул, мен күйөөгө тийгим келбей атыптыр да. Анан мынтип жазышат да. Сени ким алмак эле? Сени эр албайт. Анан бирдеме дейт да. Анан ачып карап көрөм ошентип жазгандардычы, кээ бир анан ачып карап көрүп, макул, ал күйөөгө тийиптир, бирок жашоосунда жакшылык көрбөгөн эле адам да. Если жашоодо мисалы мен бактылуу болуп жашап атсам, бирөөнүн бар акчасын ачып алып эле негатив, зачем мага кереги бар мисалы да. Алар бактысыз адамдар жазат. Көңүл бөлбөйм. Бирок мен жиним келгени, баягы топтолуп отуруп жиним келип калды. Күйөөгө мен негизи тийбейм деп эле канча жылдан бери айтып жүрөм. Анан кийин Жашыңызды дагы жашырып келесиз, жиним келгендиктен ушинтип жооп бергем. Мен тийбеген эрге экинчи эр кылып сени тийип ал деп жазган болчумун ал жакта. Катуу жиним келгенде айтылчу сөз экен, бирок кийин эстеп алып, 2 күндөн кийин эстеп алып күлдүм. Өзүң жашай алсаң, мен жаш кыздарды көрүп, ушундай экен деп эметип кетпесин да мындай. Ар бир адамдын жашоосу ар кандай болот, тагдыры ар кандай болот. Меники бирок ойлоп көрсөм, Кудайыма шүгүр, мен өзүм оокат кыла алат экенмин. Анан көп үй бүлөнү угуп, билип, байкаганыма караганда, үй бүлөсүндө балалуу болушуп, анан эчтекеге жетпей, анан өзүң 6 саның аман болуп турса, мээң иштеп турса, өзүң эле иштеп жашаганың жакшы дейм да, күйөөгө тийбей. Бирок мен бардыгын убакыт көргөзөт, бирок такыр тийбейм деп бир күн тийип кетсем, анда да сөз кылат. Ошон үчүн эме унчукпай турайын, бирок мен оюмча мен тийбейм деген эле оюм бар. Тийгим келсе 2 күндө эле бирөөнүн башын айландырып тийип алсаң болот деп жагып. Сизге болсо ыраазычылык, бир жакшы маек болду. Өзүңүздүн гардеробуңуз менен да тааныштык. Сиздин уйгурмандарыңыз сизге өзүңүздүн жеке инста баракчаңызга берип жүргөн суроолорго дагы жооп алдык дегендей. Ал эми жалпы биздин Супер ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү менен биз коштошобуз. Сиздер менен Айжан Нурманбетова болду. Супер ТВда Жылдыздын гардеробу түрмөгү болду. Сиздер болсо албетте биздин Супер ТВ YouTube каналына катталыңыздар. Бул видео материалга жакты белгисин басыңыздар. Коңгуроону дагы басып койсоңуздар болот. Себеп дегенде биздин ар бир видео менен кабардар болуп турасыздар. Бар болуңуздар.